Дүйнө чемпиону Аргентинаны тоскон 100 миңдеген адам Марокко байгесин жакырларга которот. Зеленский Байденге жолугуу үчүн АКШга учуп кетти. Британияда 100 миңдеген медайым иш таштап, айлыкты көтөрүүнү талап кылды. Путин Минскке эмнеге барды? Абактагылардын адвокаттары президентке кайрылып, бийликке талап койду. Орусия басып алган Мариупольда кыргыздар куруп атабы? Отунбаева Бириккен Улуттар уюмунда Талибан менен сүйлөшүүнү улантуу керектигин айтты. Өзбекстан өкмөтү 2 эсе кыскарат. Ушул жана башка апта ичиндеги дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарларды мен Нурайда Жикшанова айтып берем. Саламатсызбы? 20 декабрда Катардагы дүйнө чемпиондугун жеңген Аргентина курама командасы мекенине кайтып келди. Бул күнү бүткүл өлкөдө дем алуу